Мисалы үчүн силер доскага чыкканыңарда кээ бир балдар бар уялып тартынып үн акырын чыгат катуу сүйлөй албайт. Катуу сүйлө десе эле Кыргызстан географиясы десе деле Кыргызстан географиясы деп тура берген балдар бар. Жөн эле акырын жай спокойно сүйлөсө деле үнү бийик чыккан адамдар бар. Үн бийик чыгышы керек. Үн бийик чыгыш үчүн биздин үнүбүз өпкөдөн чыгыш керек. Үн бийик чыкканда биздин мээ мынтип ойлойт экен. Бул катуу сүйлөп атат. Биздин мээ ойлойт экен да. Чоотто бул өзүнө аябаганда ишенет окшойт. Бул кыйын окшойт деп ойлойт экен. Демек биз өзүбүзгө ишенимдүү болуш үчүн биздин үнүбүз бийик болуш керек. Мисалы үчүн бир депутат келип мени шайла деп сүйлөсө, бир депутат келди да. Урматтуу кыргызстандыктар, мени шайласаңар, мен силерге моундай кылып берем деп сүйлөдү. Экинчи депутат келип, кыргызстандыктар, кыргыз элим, мени шайласаңар, Кыргызстанды гүлдөтөм. Кимисин шайлайсыңар? Ошо эки сүйлөгөн депутаттын кимисине добуш бересиң? Экинчиси былжырап турса, ушул Кыргызстанды кантип өнүктүрөт эле деп ойлойсуңар да, туурабы? Демек биздин үнүбүз ички күчүбүздү билдирет экен, ички энергиябызды билдирип турат экен, өзүбүзгө болгон ишенимди билдирип турат экен. Өз үнүбүзчү. Ошондуктан биз үнүбүз менен машыгышыбыз керек. Дагы эмне? Мугалимдер деле байкап көрсөңөр, аз гана айтса дагы, кичине эле китепти мынча окуп келсе дагы, доскага чыгып, кыргыз элинин бирдеке тарыхында бирдеке манас бабасы жашаптыр деп сүйлөсө, балага 5 коет дагы анан китепти полный теманы полный окуп барган бала кыргыздар байыркы заманда 5-кылымда деп сүйлөп атса, отур 3 деп коюп коет. Көрдүңөрбү? Бул психологически жүрө турган нерсе. Ошондо анан кыздар дагы мисалы үчүн чыйылдап сүйлөсөк дагы деп сүйлөсөк бизде эч ким уккусу келбейт, жагымсыз, неприятно. Ошондуктан биз өпкөдөн сүйлөп машыгабыз. Кеттик анда өпкө менен сүйлөөчү техникаларды жасап көрөбүз. Эң алгач көкүрөк тушун чапкылап үн менен коштоп айтсак болот. Мисалы мына көкүрөк тушубузду чапкылайбыз. Мына экранда менин көкүрөгүмдү көрүп атасыңар. Мына менин көкүрөгүм. Ушуну акырын чапкылайбыз. Мына, көрдүңөрбү? Акырын чапкылайбыз дагы. Анан үн коштойбуз. Мына. Өпкө кадимкидей кыймылга кирди. Буга чейин өпкөм уктап жатса кыймылга кирди. Ушуну эле тамгаларды алмаштырып салабыз. Вот. Андан кийингиси курсак менен дем алып туруп, терең курсак менен бри деп машыгабыз. Муну биринчи үндө төмөндөн, бул эркек балдарга өтө керек. Силер эркек балдар үнүңөр сонун көкүрөктөн чыгат, бирок силердин үнүңөрдө тембр жок. Тембр деген кайсыл жерде үндү бийиктетип, түшүрүп, көтөрүп жок да. Монотондуу сүйлөсөңөр, адамдар уктап кала тургандай, балдар доскага чыкканда кече сабак башталат деп. Балдар доскага чыкканда кече сабак башталган. Бирок мугалим келген эмес. Көрдүңөрбү? Үндү түшүрүп, көтөрүп ушундай сүйлөш керек да. Эми ушундай кылып машыгыш үчүн мына техниканы жасайбыз. Үндү биринчи жай чыгарабыз. Бра, бро, бру, бре. Кеттик. Бра, бро, бру, бре. Бра, бро, бру, бре. Өпкөдөн чыгарып. Экинчисинде жогортон төмөнгө кетебиз. Үндү жогору кылып туруп төмөнгө түшүрөбүз. Бре, бро, бру, бра. Бре, бро, бру, бра. Бра, акырындан кайра көтөрөбүз. Бра, бро, бру, бре. Бре, бро, бру, бра. Ушундай кылып үндү жогорулатып, түшүрүп, өйдөдөн төмөнгө, төмөндөн жогору кылганда биздин үнүбүздүн тембри ачылат. Андан кийин
Кейде мен uykudan turganımda, süйлөгөнүмдө мен тамгаларды, рыларды чайнап калам да, тилим келбей калат. Анткени менин мээм ойгон элек болот. Жолбосом кээде кыжаат болгонумда, стресс болгонумда тамгасына негедир тыбышына тилим келбей калат да. Көрсө бул баягы биздин мээ машыкпаган, жосом толук уктабаган, чарчабаган болушу мүмкүн. Өндө эми ошондо болсо дагы биз гимнастика кылабыз. Оратордук өнөрдө бул жаңылмач айттырат, логопедский тапшырмада деле жаңылмачы айттырат. Эң жөнөкөй жаңылмач моундай. Буптитата мына буптитата. Буну буптитатаны В, Г, Д, З, Ж, Д, Т, П, Р, С, Т, К, Л, М, Н кылып кете берсеңер, мээңер дагы иштейт, мээңерге дагы разминка, плюс тилиңерге дагы разминка болот. Кеттик. Жок, эшикте. Билбейм. Так, ушундай кылабыз. Биринчи. Короче, жай айтып көргүлө, буптитата жаңылмач, буптитата. Эми ушуну бат айтабыз. Буптитата, 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 дуптитата, зуптитата, жуптитата, туптитата, дуптитата деп кете бересиңер. Ушуну жаңылмач кылып алабыз. Кадимкидей мен Ж, З, нар жагына мээм жетпей калат да, баягындай кайсы буква келет деп мээм таппай калат, ошентип мээге разминка кылсак болот. Буптитата, 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 дуптитата, жуптитата, зуптитата, куптитата, туптитата, руптитата, пуптитата дагы мен дальше эмне тамгалар аралашып кетти меники. Ушундай кылып машыгабыз. Так, техникалар пайдалуу эле болуп атабы? Техникалар пайдалуу эле болуп атабы? Жасап атасыңарбы? Даниэль жасап атам плюс. Калганыңар уктап калдыңарбы же чөп кеттиңерби? Айлета плюс. Сонун жакшы. Амина жасап атам плюс. Жакшы. Хорошо. Эми эл астында чыгып сүйлөөнүн секреттерин айтып берейин. Силер эртеге мектепте алып баруучу болосуң деши мүмкүн. Хорошо, мейли алып баруучу болбой эле кой. Экзаменде сүйлөп бересиң деши мүмкүн, макул. Жолбосом университетке барганда диплом защита дейт, диплом защита кылып бересиң, презентация кылып бересиң. Иши кылса ушундай кандайдыр бир публиканын алдында, элдин астында чыгууда эмне кыласыңар? Биринчи силер элементарный тойдо куттуктоо сүйлөш керек болуп калат, биринчи сөз даярдайт экенбиз адамдар. Сөз даярдабайбыз. Эртеге мен элдин астына чыгып сүйлөйм, эмне деп сүйлөйм деп сөз даярдайт экенбиз. Сөз даярдабайбыз. Биринчи өзүбүздү психологический жактан даярдайбыз. Ал кандай? Эртең мен эл астына чыгып сүйлөйм. Чөткө сүйлөп койдум, прям адамдар мени угуп тыңшап калышты, жакшына коюп калдым, мен сонун кылып сүйлөдүм деп мээбизде ошонун сүйлөгөнүбүздүн образын элестетебиз. Биринчи мээ даяр болуш керек экен, достор. Мээ. Элестетип, фантазиялап, кыялданып, мээңе киргизип аласың өзүңдүн образыңды. Бул бир. Экинчиден, басканыңардын үстүнө иштегиле. Анткени сахнага чыкканда адам биринчи сенин походкаңды, осанкаңды карайт экен. Автоматтык түрдө. Сен сахнага мындай кылып чыксаң, болду, эч ким укпайт. Жолбосо титиреп калтырап мынтип чыксаң, сени эч ким укпайт. Биринчи осанка кетиш керек экен, түп-түз. Моундай өзүнө ишениктүү болуп, моунтип элдин астына мынтип чыгып барсаң, вау деп күтөт. Психологически сен эмне деп сүйлөйт экен, ошол эмне деп айтат экен деп баардыгы сени карап калат. Биринчи осанка басканыбыз. Анткени биз биринчи үйдөн даярдап алганбыз мээбизден, прям элдерди таң калтырып коем, суктандырып коем деп даярдап алганбыз мээбизди. Экинчи осанкабыз жакшынакай түп-түз болуп, өзүбүзгө ишенимдүү түрдө басып келебиз. Үчүнчү, голос менен иштейбиз. Анткени адамдар биринчи голосту угат экен. Сөздү эмес, голосту. Саламатсыңарбы, кадырлуу журт? Улуу урматтуу эл, жосом.
Достор, привет, кандайсыңар? Вот, көрдүңөр, биринчи голос менен иштейбиз. Кандай темада, кимге, кайерге сүйлөсөңөр өзүңөр билесиңер. Голос жакшынакай болуш керек. Үчүнчү, анан үчүнчү голос кетти, үнүбүз жакшынакай болуш керек. Төртүнчү анан текст. Төртүнчү текст. Бирок текст кандай болуш керек дегенде, тексттин баш жагы чөткий, аягы чөткий. Орто жери боло берет. Анткени бизди эмне деп атат деп туруп биринчи сөздүн башын угат экен, анан мына ушундай силерди мен концертиме чакырамын, же болбосо тойго чакырамын, тоюңар куттуу болсун дегенде анан деп бүтөт экен да адам. Себеби бизди эмне фокусту баштап атканда угат, анан аягында эле угат. Көрдүңөрбү? Биз көп энергиябызды, көп убактыбызды сөздүн гүлүн тандап, эмне деп сүйлөм деп, сөз издеп убарып алабыз. Сөзгө чейин толтура тепкич процесстерди жасаш керек экен. Сөз сөз акырыракта и башын чөткей кыл, аягын чөткей кыл. Сөздөн да мурда үнүң менен, сөзүң менен иште. Достор, мен силердин назарыңарда деп жоосом да кандай сүйлөйсүңөр, эмне десе экен? Бүгүнкү шоу кечеде күлгөндөр, күлбөгөндөр мени угуп тургула. Сөзсүз кызыктар болот деп сүйлөсөң, мейли деп атат дейт, Анан мындай деп тура экен. Кана баштадыкпы десең, ха дешет. Көрдүңөр, элдерди ушундай психологический тонкий нерселер менен кызыктырыш керек экен. Так, ушуну менен бүгүнкү сабак бүттү. Сабак силерге пайдалуу болду деп ишенем. Мындайча айтканда өтө кымбат баалуу сабакты бир эле саатта берип койдум. Бардык техникалар ушундай эле берилет ораторский курста. Ошондой эле кайта азаздан жасатып берет, көп жасатып эле эптеп, бир жумага 10 күнгө, бир айга созуп эле дагы башка ошого окшош типа техникалар жасатып, акча аңардалат. А мен муну ушуну курстун ичинде эле берип атам силерге. Так, пайдалуу болдубу? Пайдалуу болсо плюс жаза кеткиле. Амина плюс, Акылбек плюс. Даниэль 3 плюс дейт. Аябай пайдалуу болду дейт. Рахмат. Эгерде силер сабак жаккан болсо, пайдалуу болгон болсо, ыраазычылык катарында, рахмат катарында WhatsApp жазып койгула. Көңүл бурганыңар үчүн чоң рахмат. Адам рахмат айтканды билиш керек, ыраазычылыкты билиш керек. Вот ошондой. Так, анда саламатта калгыла, эртеңки сабакта көрүшкөнчө аман болгула.